Салам айымдар, кандайсыздар? Саламатсыздарбы барыңыздарга? Бул видео сабак атайы ушул жылдын аягына чейин бир эле поток болчу, сентябрда башталчу наставничествого кандай жолдор менен келе алам, кандай айымдарды кабыл аласыз деген айымдарга жана сиз өзүңүздүн ушул убактыңызды коротуп чындап действительно пайдалуу маалымат алам десеңиз, анда фокусту коюп, вниманияны коюп, анан окусаңыз болот. Биринчиден, наставничествого мен нолдон келген айымдарды албайм. Нолдон келгендер деле жазышыптыр. Же болбосо чала була эптемей бир СММ курс окуп алгандар деле жазышы мүмкүн. Ошол үчүн бул жака наставничествого 2 айдын ичинде силер не только курс жазасыңар, СММле курс жазуу үчүн барамбы наставничество жок. Бул жакта кээ бирөө марафон ачканы келет, кээ бирөө өзүнүн психология жаатында гүл жазуу боюнча, же болбосо ушундай бизнес наставничество ачуу үчүн келишет. Анан биз бул жакта не только курс жазабыз, сайтка жайгаштырабыз, но и наставник болуп мен системамды полностью көрөсүңөр. Продюсер болуп иштеп атам, продюсирование кантип кылынат ошону дагы практика жүзүндө көрөсүңөр. Мен өзүм кылбаган нерсени үйрөтпөймүн. 2 жылдан бери СММ сатам курсумду, андан сырткары дагы өзүм наставникмин, уже канча бул 6-чы поток. 1 жылдан бери наставничество окутуп келе жатам, канча деген окуучуларды чыгардым и продюсер. Өзүм чыныгы жашоодогу продюсермен, өзүм чыгарып атам психология жаатында экспертти. Анан ушул нерсени өзүм билип, жолун билгендиктен ошо нерселерди үйрөтөм. 2 айдын ичинде эмнени билсем, ошону үйрөтөм. Это мой самый любимый и флагманский продукт. Второй вариант, экинчи суроо бул наставничествого кантип сизге кошулсам болот. Наставничество 1 сентябрда баалар көтөрүлөт, ага чейин 5000 сом бронь кылып, калганын 12-15 октябрга чейин бөлүп төлөсө болот. Биздин окуубуз 12 сентябрдан 12 ноябрга чейин болот. 2 ай окуйбуз. 2 айда 2 тариф болот. Экөөнү тең бир окутам, болгону виптер менен жандуу жума сайын жолугушам. Алар менен аларга дагы жардамчы СММщицаларды берем. Албетте VPS VIP баасы болсо 74 миңди бөлүп төлөсө болот, 5 миң бөлүп, калганын дагы 12-15 октябрга чейин бөлүп төлөшөт. 1 ай мурун эле, 2 ай мурун эле брондоп койгондор бар. Ошолор бөлүп төлөп атышат жумасын айынчы. Анан бул эми действительно уже те, которые реально хотят. Анан 100 миң, 200 миң деп акча тапкандар масштабированияга келгиси келет. Өздөрүнүн наставничествосын 25 миңден, 50 миңден, 100 миңден саткылар келет. Албетте бул айымдар уже прокачанный айымдар, именно ошондой айымдарды мен күтөм VIP тарифте, жана бизнеси бар айымдар келет. Же болбосо психология жаатындагылар келет, которые действительно хотят упаковать все это. Потому что алар ошончо акча табышат. Бул жака нолдон келгендерди албайм, потому что айтып атпаймынбы, алар наставничествого келгенде эле биринчи темада мышление, давайте челлендж кылабыз, буларды кылабыз, курстар жазып башташ керек, темаларын жөнөткүлө, момундай кылабыз дегенде неосознанный айымдар кандай? Алар бир жылдап декретте отуруп, анан стористин ссылкасын которо албайт, чыгара албайт. Базовый, фундаментальный знаниясы жок айымдар менен мен кыйналып калам. Ошон үчүн мен өзүм аларды албаймын. Аларга мен нолдон келген айымдарга 5000 сомдук эле курсумду окуп коюңуз 1 ай дейм да. Күчтүү СММ окуп келген айымдарды обязательно ала берем. Не обязательно менден СММ окуш керек. Бул жакта бирок менде 1 жыл мурун СММ окудум элем, кайра билимимди тереңдетип, ушу 5 миңдикти окуп алайын дегендерге 1 ай онлайн окушат, и 1 ай дагы доступта болот. Ал 5 миңге келгенде мен 200дөй сабак плюс да бонус 2 сабак берем да, көп бонус берем, сертификат. Анан айтам да, ушуну окуңуз, бири-бирибизге дал келишебизби, подачамды экөөбүз окушалы, көрүшөлү депчи. Ал жакта онлайн 1 ай окушат да. Бөлүп төлөө системасы да бар, ошо 5 миңди да бөлүп төлөсө болот. Сразу төлөгөндөргө сон бонустарды беребиз. Потому что я люблю серьезных. Ким психология жаатында окуп жүрсө, көрүп жүрсө билесиңер, канчалык сен ыраазы болгон сайын ишиң дагы ийгиликтүү болот. Ошондой эле жана бизде кыргызда да деле айтып коет го, бала боло албай жүрсөң, бир баланы багып ал, анан бир жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, сен ошо балалуу болосуң деп. Бизде кыргызда ошондой айтылат, Ошол эле психология тилинде кандай айтылат? Сен ошо нерсеге жетиш үчүн представь, что ты это уже достигла, представь, что эта машина уже у тебя, представь, что у тебя уже iPhone 13 Pro Max самый последний, да, как у меня, или я не знаю, хочешь Camry, представь, что ты уже ездишь на Camry, представь, что ты живешь в элитке, ты путешествуешь по миру и так далее.
Бул нерсени когда ты прочувствуешь, действительно ичиңен монтип прочувствовать этип көрсөткөндөн кийин анан бул нерсе сага действительно келет. Искренне должна почувствовать. Второй вариант, мага наставничество ошо 5000 бронь кылып туруп, кээ бирөө сразу зарплатасынан төлөшөт, 20 000, 30 000 же болбосо кээ бирөө 3 000ден, 4 000ден бөлүп төлөшөт да. 47 000дик тариф бар. Бул 47 000дик тариф 47 000дик тариф бизде уже скидочный баалар бүтүп тур. Азыр 47 эмес, 51 000 плюс 74 000. 51 000ди 5 000 бронь кылып туруп, калганын 12 октябрь, 15 октябрга чейин канча убакыт бар дагы? 1,5 ай бар экен. 1,5 айда бөлүп төлөсө болот. Бул жакта ар кандай, мисалы үчүн мен наставничество окуп атканда, мен дагы 5 000 сом эле болгон, айтып келбедимби? 5 000 сом төлөп, кантип эми уят болбой кутулам, билимди полный алам дедим. Себеби дегенде любой наставничествода 1 ай до эме берет, срок берилет, экинчи айда самый смак, действительно фишкалар берилет да. И кээ бирөө когда говорят, жөн эле бесплатный консультация алып эптеп бүт фишканы үйрөнүп алайын дегенде вообще күлкүм келет да. На самом деле эл тупой эмес да, эксперттер тупой эмес. Бесплатный консультация келгенде сен бесплатный нерселерди бересиң, наставничество жөнүндө айтып бересиң. Анан действительно наставничествону окуп бүттүм, мага стратегия керек деп 2 саат жандуу келем дегендерге, мисалы үчүн 3 000 сом мен консультациям полный стратегиясын жазышып консультация кылганга. Анан кээ бирөө эми мисалы үчүн 2 саатта бүт фишка, запуск боюнча фишканы үйрөнүп алам деп айта албайсың да. Бул эми 2 айда сенин нишаң кандай, сен өзүң кандай, көйгөйүң кандай, продуктуң кандай, мунун баары анализ. 2 айдын ичинде ошонун баары менен мен сопровождение полный болот. Менин командам. И карасаңыз, мен ошо 5 000 бронь кылып туруп, өзүмдүн ал кезде СММ курсум бар болчу. Ошол курсумду 7 адамга, 8 адамга саттым 3 000ден. Андан кийин дагы 15 күндөн кийин эле кайра 3-4 адамга саттым 3 000ден, ушинтип да, 3-4 адамга 3 000ден саттым. Анан дагы кантип акча таба алам деп кухняма чейин келип, 1-2 кызды 7 000ден үйрөткөм. Сиздин колуңузда бул нерсе бар. Эгерде сиз уже СММ фишкаларды билсеңиз, сиз деле ойлонсоңуз, сизге чечимдер келет. Баракчаны алып барса болот, 5 000ге, 7 000ге, 10 000ге, бир эмес 2 баракча алып барсаңыз болот. Же болбосо эмне иш кылса болот? Мисалы үчүн мен садикте иштейм, жумушума кетип ушуну иштейм дегенде мен айтам, кетпегиң жумуштан. Параллельно алып баргын, потому что сен өзүңө вложение керек. Курсту төлөшүң керек, курсту төлөбөйсүң, мен сени просто удалять этемин. Здесь не благотворительный фонд. Мен вообще бекер бербейм. Силерге дагы советую. Мен окуучуларыма да бекер бербегенге аракет кылдыртам. Себеби дегенде бекер көп бергенде выгоранияга алып келет. Адам ал нерсени баалабайт. Бекер СММ курс подарок кылсаңар, ал жарымына келип окубай коет. Туугандарыңар деле окубай коет, потому что анын баалуулугун билбейт. И сиз өзүңүз ошол нерседен выгоранияга келесиз. Экинчиси болсо, адам окугусу келсе, любой, менин окуучуларым примерлери кандай болгон 1300 сомун перевод кылган. Анан айткам, ушундай дегенде жума сайын 3 000ден, 4 000ден, 2 000ден, 3 000ден, 4 000ден бөлүп төлөдү. Акча табылат да, табылып калат экен. Если когда ты хочешь сильно, кээ бирөөнө күйөөлөрү берет, ата энеси берет, туугандары Россиядан салат, кээ бирөө өздөрү табат, кээ бирөө самодостаточный, өздөрү таап жүргөн айымдар болот. Айтат, мен акчам, мен максатым мына момдай кылалы дейт да. Анан кээ бирөө айтат, мен 2 жумадайын эле бир 2 кыз алып берсем болобу 10 000ден, 15 000ден. Да, пожалуйста, алып мени көчүрөсүң, менин айткан нерсени бере бер. Да, без проблем. Мен бул сабактарды, конспекттин баардыгын навсегда калам. Менде башкалардай болуп жок, там, не копируй меня деп. Хоть копировать этсең да, эптеп акча тапканды үйрөнгүнүң. Кээ бирөө даже даярдап бизнести колуна даярдап берген күндө дагы ошону дагы ишке жүргүзүп алып кете алышпайт да. Ошон үчүн кээ бирөөнө просто идея берсең эле иштеп кетет. Мына сен жандуу кухняга үйүңө чакырып деле окута аласың, кафенияга чакырып окута аласың. Индивидуально VIP окут жумасына 1 жолу, 2 жолу жолугушуп 7 000ден, 8 000ден десе деле вау, всё, 1-2 клиент таба калат. Кээ бирөө болсо налып, ыйлап отурушу мүмкүн. Адамдар ар кандай да. Мен сизди билбей туруп айта албайм. Ошон үчүн мен жана жумушта иштеп атам, мен ушуну таштап туруп онлайнга кетем дегенде айтам, жумушуңду иштей бер. Себеби дегенде эң биринчисине фотосессия дегенге деле акча керек. Эң арзан фотосессия 1000 сом.
мен кыздарым барып, мен окуучуларымды мисалы үчүн кафейнялардан 1 саатка 1000 сомго деле тартышат. Дорогой фотосессия хочу десең $100, 5000, 3000 деген. Анан бул эми өзүнүн адамдын выбору, мен заставлять эте албайм. Фотосессия ошол эле таргет кетиргенге акча керек, таргетти кетиребиз $1 $10 чейин, $10 канча 800 сом, 1000 сомдон бир 5000, 10000ге чейин акча бул таргетке кетет. Бирок эми башында сразу таргетке аккаунт даяр эмес болсо кетирбеш керек. Мисалы үчүн аккаунт даяр эмес болгондо реклама кеткенде сен кармап калышың керек, вовлекать этишиң керек, аларга курс сатышың керек, же болбосо ал адамдарда сен рекламадан кирип көргөндө извини меня, аккаунтум не упакованный болсо ал адам келбейт эч качан. Ошон үчүн башында 1000 сомго деле таргет кетирсең, $1, $1 канча 85 сом, 100 сомдон 10 күн бир 500 сом, 600 сомго деле таргет кетирсең, өзүңдүн жүзүңдү кетиресиң, өзүңдүн рекламаңды кетиресиң. Бул жакта өзүңө вложение кыласың. Тура менин видеом кетпейт, же соседканын видеосу кетпейт, өзүңүз кетесиз, өзүңүздүн сүрөт кетет. Анан албетте башында ушул окуп атканда деле, окуу деле бул дагы ощутимый товар. Это время, это энергия. Поэтому мен башында договор түзүп, договорго кол коюп өзүм юристим менен, анан полный оплата менен, кандай десем, бөлүп төлөө системасы и так бар 15 октябрга чейин, а окуубуз де 12-15 ноябрга чейин болот, элестеткиле. Пожалуйста, аудит, мисалы үчүн сиз уже мындай мелкий курстарды сатып жүрсөңүз, 1000 сомдон, 2000 сомдон, 3000дон рилспы, сториспы, мини курспа, телеграмбы, же болбосо SMM болобу, ошону сатып деле, первый очередь мага келгенде активди сурайм да, кантип акча таба аласың, кандай актив кылалы. Мисалы үчүн мен 1 ай жөн эле окуп, 1 ай полный аудиториямды даярдап туруп, анан наставничество алгам 10-15 айымды. Кээ бирөө келе калып эле 2-3 айына ала калат сразу 10 миңден, 20 миңден. Кээ бирөө болсо чоң запуска даярданышат да, 10 адамга 10-15 адам алайын, 15 миңден, 20 миңден депчи. Бул жакта адамдын өзүнүн аудиториясынан зависит этет. Мен 1 ай наставничествого ошол жакта даярдык көрдүм. 1 айдан кийин 15 айым алдым. Ага чейин SMM курстарымды сатып, ушу курсумдун акчасын чыгардым. Бирок менде ал жакта дагы запасной варианты бар болчу, это золото. Но слава богу, анда эметкен жокмун. Сразу эле окумдук, мен каалаган окууну, билим жетишпегендигин түшүндүм да, сразу эле төлөп кутулдум да. Анан мен ошон үчүн айтып атпайм мындай, өзүнүн дагы мындай бир четти күчтүүлөрдү алгым келет наставничествогачы, күчтүүлөрдү алгым келет. Уже SMM'ди бүткөн, уже шыгы бар айымдарды алгым келет. Мен созвон кылып сүйлөшкөндө эле фильтр кылам да. Жертва болуп, если она думает, что я вот здесь буду записывать за нее курс, бул жакта менде офис бар да, мында курс. Пожалуйста, мисалы үчүн мен тартып берсем да, мен психолог эмесмин. Психология жаатында мен могу курста отуруп алып буяка тартып берип метсем, бул менин курсум болуп калат. Элдер болсо сизге келет. Сиз өзүңүздүн жүзүңүздү, өзүңүздү сатыш, өзүңүздү презентация кыласыз да. Сатыш керек дегенде адамдар сизге келет. Сизден сатып алат. Сизден адам катары сизди жактырып сатып алат. Анан бул жакта мындай да, кээ бирөө мисалы үчүн обоюм жаман, ушундай отуруп калганга тынч эмес, тынч отуруп үйдө тарта албайм, үйдө отурсам эле балдарым ыйлайт, анан мынтет, бир жака кетип калып кантип тартам десе, мен ушул офисте жок маалда, окуучу жок маалда, суббота, воскресенье, обычно у меня семейный день, суббота, воскресенье, же болбосо 4төн кийин болобу, мындай убакыттарда бош болгондо обязательно келип ушул жактан сабагыңды тартып ал дейм. Наставничествонун убагында 2 айдын ичинде, пожалуйста, офистен кел. Надо будет ушул жака сиз мастер-класс психология жаатынан 20-30 айым батат байкачы. Кстати, 30 сентябрда бесплатный мастер-класс болот. Мен жана психолог мырза менен экөөбүз чакырабыз. Келиңиздер, ким жандуу жолугушууга келсе. 30 эле орун бар, ошон үчүн заранее займитесь. Это мастер-класс бесплатный. Сначала хотели по 500 сом, потом я хочу сделать бесплатно для тех, кто хочет действительно со мной увидеться. Андан кийинки мастер-классым тоже жакын арада болот. Ал уже где-то в сентябре болот. Ал уже баасы башка болот. Анан караңыздар. Что я хочу сказать? Сиз да ушинтип элдин астында выступать этким келет, рилс боюнча мастер-класс өткүм келет, жандуу SMM'ди окуткум келет десе, пожалуйста. Мы можем договориться. Мен, например, мен окуч. Мындай да, жашоодо кээ бирөө мисалы үчүн бөлөт го, оштук, аркалык, анан толук, арык, бай, кедей деп. Мен жашоодо адамдарды андай эмес, свой чужой деп бөлөткөм. Мага келип окубаса,
акча төлөбөсө, окубаса, это для меня чужой человек, да, то есть, да, классно, спасибо, деп койушум мүмкүн, да, а когда это мой человек, это когда он приходит, выбирает меня, мен уже өмүр бою свой болуп калат экенмин, это моя ученица деп, наставничество бүтсө деле анын сторисин көрүп, карап, совет берип, жолугуп, чакырып, продюсирование сураса ал менин окуучуларыма берип, мен дайыма стористен деле байкап калсаңар керек, менин гана окуучуларым дегендер кээ бирөө прям эметип кетишет да, эмнеге депчи, а эмнеге жок? Почему я не должна поддерживать тех, кто выбирает меня? Наставничествода окуган, өткөн сабактын баардыгы навсегда калат силерде. Мисалы үчүн мына 51 миңдик тарифте 5 миң бронь кылып туруп, калган 46 миңди 15 октябрга чейин бөлсөңөр, жума сайын 3 миңден, 4 миңден же 5 миңден деле бөлүп төлөсө болот. Убагында мен ушу наставничествону окубасам, выгорание болуп артка кетип токтоп калмак экенмин. Жаңы билимдердин аркасынан чектер өстү. Албетте 2-3 ай сайын улам окуп турдум. Азыр сатуулар боюнча курс окуп атам, курс жазып атам. Кандай десем, менде курс ушу наставничествода жанагы СММдин ичинде эле курстарды көп бонус катары берем да. Анан эмне деп айта алам? Эгерде сиз чындап даяр болсоңуз, эгерде сиз кээ бирөө мындай да, кээ бирөө нолдон баштап деле мындай шыктары бар да, сетевойдо иштеген, жолсо такая позитивная, классная, сториске чыгып кетет, шыгы бар, аракет кылат, сториске чыккысы келбесе да продюсер катары бирөөнү таап туруп ошону запуск кылат, или мен клиент берсем кармап калат, кээ бирөөгө клиент берсең дагы мындай экен, тигиндей экен, высокомерный экен деп иштебей упускать ете берет да. А кээ бирөөнө клиент берсең, канча клиент берсең колуна кармап калат. Иштештик, сотрудничество түздүк. Бул эми адамдын өзүнөн да зависит этет да. Анан кээ бирөө мисалы үчүн нолдон келип СММди бүтүп туруп эле келип туруп эле сону запуск кылып салышат. Сонун кетишет да. И как мен мисалы үчүн азыр Optima банкта официалдуу иштейм, октябрда бүтөт декретим. Анан элестетиңиз, азыр мен Optima банкка барып 17 миңге иштегиче, ну зачем мен мисалы үчүн эртең мен 8-тен 10го кечки 5-6га чейин иштеп, балдарым садиктен 4-тө ала албай суранып, жаман көрүнүп, садикке барганда бала да ыйлайт, ооруйт, бул нормалдуу көрүнүш. Ооруп калса, больничныйга чыксаң жаман көрүнүп, анан кеч чыгып жумуштан жаман көрүнүп, өсүү жок, бир эле система найымда иштеген мен үчүн эмес экен. Мен мындай свободный жашоодо жашаганда өсөт экенмин. Балдарым да каралган, запускаларда дагы, ушу курс жазганда да үйүм чачык болуп калса күндө дагы зато балдарым каралган, курсагы ток, жанымда, көңүлүм ток. Канча деген айымдар азыр мигрант болуп Россияда жүрөт иштеп. Балдары ошо энелик мээримден да калып атса дагы у них чувство вины. Россияда туруп алып мен психологдор менен көп иштешип атпайм, ошол эле мына запуск продюсирование кылып аткан Изаткан Жусупова айымда канча деген каттар келет, ишенесиздерби? Балам акча салсам жооп бербейт, чалбайт, таарыныч бар, чувство вины бар, балдарымда көңүл бөлө албай атам, мындай кылып атам депчи. Любая мать желает своим детям лучше, жакшы частный садиктерге берип, жакшы жерге окутуп, американский университетке окутуп, Москвадан окутуп, жакшы жерде жашап, ушунун баарын кааласаң, балаңа сен жакшы нерсени кааласаң, сен анда убактыңды ушинтип сериалдарды көрүп, ушактап, жөн эле үйүңдө кечке, эртеден кечке тамак жасап эле кухняда отургуң келсе, кандай пример өзүңө көрсөтүп атасың балдарыңа? Балдар биз айтканды эмес, биз кылган нерсени туурашат. У моей дочки была задержка речи. Тили кеч чыгып, задержка речи болгондо, я просто начала заниматься своим развитием. Буга мага бир эле YouTube'дагы видео себеп болду. Баласы ДЦП экен, мамасы ошо коркунуч сезимин жеңип барып лыжага туруптур. Лыжага туруп, ушу лыжада кататься эткенин үйрөнгөндөн кийин баласы дагы ушул. Мы же привязаны к своим детям, да, вот мама, ребенок тоже, да, духовный мындай бир эме бар да, эне катары деле сезесиң го, балаң кыйналып атканда у тебя грудь может болеть, сайгылашып и так далее, да. Это все привязано. Любая мать желает для своих, өзүм окубасам да, балдарым жакшы окууда окусун дейт. Мама мисалы үчүн кыргыз мектепти бүткөндүктөн, медицина тармагында окуп, орус тилинен кыйналгандыктан, орусча билбегендиктен мени орус мектепке алып барып киргизген. Ошол чечим үчүн мамама өмүр бою ыраазымын. Орусча мен түш көргөнүм менен, орусча түш көрөм да, орусча түш көрүп,
көп тилди билгендиктен мен любой жактан орусчабы, кыргызчабы, англисчебы, итальянчабы любой жакта тарсылдап сүйлөп туруп, надо будет любого вас могу заткнуть. За себя смогу постоять и знаю, что я действительно, грамотная, да. Не то, что грамотная, билимим бар, айыммын, да. И, мисалы үчүн, тил билбей токтоп калгандар канча. Эмне үчүн мен орусча түш көрүп кыргызча окутам, потому что биздин рынок азыр пуст. Мендей болуп орусча окугандар, орусча билгендер, орусча түш көргөндөр, мисалы үчүн, орустардан деле окуп алат. Казактардан окуп алат. Орустардын менталитети башка бирок. Анда жолугушуулар жок жандуу. Алардын ой жүгүртүүсү башка, алар эч качан сюсюкаться этпейт. Они не будут напрягаться, как мы. Биздин менталитет, келиндик кызмат, мусулманчылык, конечно, анын баардыгы бир аз менталитет башкача да. И мен дагы өзүм кыргыз айымдан, казак айымдардан окуп жүрөм. Анан эмне деп айта алам? Эгерде сиз действительно уже ушул жаатта фокус коюп, өзүңүзгө ишенсеңиз, кааласаңыз, обязательно welcome. Келиңиз, потому что сиз жазга чейин күтсөңүз болот, февраль болобу же март болобу, непонятно качан, потому что бир жылына 2 жолу хочу запуск, 3 жолучу. Анан сиз ушу күз, кыш 4 ай жөн эле коротсоңуз болот, бирок азыртадан баштап уже результатка жете берсеңиз болот. Анан мен бул жакта волшебный таблетка бербейм да. Мен бул жолго тынбай ушундай 6 ай, 1 жыл жөн эле да тыштап койбостон, действительно мен ушуну каалайм деп чын жүрөгүм менен каала бергенде, 3 сом тапсаң, экөөсүн маркетингге салып, личный брендингди көтөрүп алгандан кийин уже Instagram сага иштеп баштайт. Бирок сен ойлонуп, албетте ушинтип жүрө берсең, уже албетте рынок насыщения болуп кетет уже. Ага чейин уже сен ордуңду таап. Мен, Кудайыма шүгүр, один из самых, думаю, востребованных и видных экспертов, поэтому что я могу сказать? Я начинала раньше всех, рано, эң башында баштагандыктан, действительно, мен дагы бир эксперт, ошто дагы бир айым, ошо 3-4өбүздү, я помню, биз баштап аткан кездечи. И андан кийинкилерди уже мындай кандай десем, мен ушу 3-4 айым действительно киттир да. И я думаю, что пока рынок пуст, хватайте быка за рога. Действуйте, если чындап каалооңуз бар болсо, делайте. И здесь не обязательно быть, монтип күнүгө сториске чыганбы, сүйлөйүнбү, жок. Кээ бирөө келет да, мага продюсер керек, бирок момундай яркий сендей эмес, өзүнүн курсу жок, только фокусту мага койгон, өзү сториске чыкпаган деп. Кээ бирөө ушундай келет запрос, элестетиңиздер. Анан албетте мен түшүнөм, потому что кээ бирөө коркушу мүмкүн, продюсерим яркий депчи, анан кээ бирөө только мени чыгарсын, мени звезда кылсын дейт. Продюсер жана ырчыны чыгарганда эле артта калат, сени чыгарат. Мен мисалы үчүн ошон үчүн ар кандай запростор келгенде өзүмдү наставничестводо окуп аткан же СММ с нуля окуп аткан кыздарга жөн эле СММ вождение, ведение болгондо мен берип коюшум мүмкүн. Если продюсер, наставник сураганда, ким кандай окуп атканын уже эле байкаштырам да, ким кандай характери, мүнөзү, это все чувствуется. Сториске чыкканда деле көз алдыңан, сүйлөгөн манераңан бүт нерсе билинип турат да. И здесь что я могу сказать? Адам өзү даяр болсо кылыш керек. И даже чындап каалап атканда жашоо деле өзү ошо нерсени Кудайдын, Алла Тааланын планы ошондой жакшы болот да. Бир нерседен бирден болуп акча келип калат, же өзүңүзгө инсайт болот, же болбосо менде болуп жана iPhone, мен өлөм ата iPhone алам, потому что Android мне надоел деп барганда 5000 жөндөн жөн эле артып калды да. Бул знак дедим, мен наставничествого барам дедим да, бронь кылдым дагы. И бронь кылганда ушунчалык жашоом башкача бир барактар, өзгөрүүлөр болот деп сезгем да. Сезгем, наставнигимди жактырып сүйчүмүн, прям ар бир эмесин аткарчымын. Мен сенин кейсиң болгум келет, пожалуйста, мага берчи 14 күндүк прогрев. Кантип запуска даярданам деп түшүнбөй, сопротивление болгом, анын баарын жеңип чыктым, Кудайыма шүгүр. И азыр уже 7-чи, канча 5-чи, 6-чи, 7-чи наставник менен иштешип атам. Духовный наставниктерим бар. Кандай десем, өзүңдү жалгыз дисциплинага салыш бир оор да. Сен бир мындай ошол чөйрөгө келип, же бир действительно сени мынтип тыкылдатып, требовать этип кылып алган, бул өтө сонун экен да. Мен өзүм деле ошондоймун. Мисалы үчүн азыр арыктагым келсе, мени дагы алып туруп, дисциплинага салып, системага салып туруп, туура тамактанууга, спорт менен машыгууга салса, пожалуйста, сонун.
сулуу, арык, дени сак, стройная болгум келет да. И ушундай даже күчтүү момундай дисциплина кылган айымды хочется, авторитеттичи. Эме боюнча, сабактар боюнча караңыздар, гарантия результатка бересизби? Результат менен полностью 40% бүт полный эмне билимим болсо берем. Анан сиз эчтеке колдонбой, аткарбай, качсаңыз албетте результат сизде болобу? Оштон көп окушат менен, Жалал Абадтан, Москвадан. Мен Москвага, Ошко барып сторис тарта албайм. Кылгыла, жазагыла, полный инструмент, сабактарда отургула, көрүшүңүз керек, кылышыңыз керек, мага керек бул нерсе дешиңиз керек. Мен навсегда калтырам сабактарды, конспекттердичи. Анан ошону да колдонушуңуз керек. Корксоң дагы жаза беришиң керек. Мисалы үчүн мен Бактыгүл Бадыеванын курсун алаарда мен да коркком, бирок мен жазып атам путем проб ошибок. Потому что бул жолду эч ким башка билбейт. Идеальный жашоо жок, идеалдуу адам жок, идеальный путь жок. Путем проб ошибок. Менде деле провальный запуск болгон, зато мен ал жактан өзүмө выводдарды алгам. Туура эмес кылган каталарымды признавать эткем, жазып алгам. И бул мага өзүмө сабак болду, и окуучуларыма да айтам да, мындай кылбаш керек, тигиндей кылбаш керек деп. Самое бесценное это опыт. Силер менин опытымды сатып алатасыңар да. Бул момон жардам кылып жүрөт, запуск кылып жүрөт деп туруп менин опытымды сатып алатасыңар. Ошондой эле. Биз тырмак жасаган айымга барып окусак, кирпик жасаган айымды, чач жасаган айымды барып окусак, анын опытын сатып алабыз. Анын опытын, тажрыйбасын сатып алабыз. Барып күндө окуганыбызды, ошо навыктарды сатып алабыз. Өзүбүз барып колдонуп кылуу, колуң алып алып монтип телефон менен сторис тартып, бул өзүңүн колуңда. Отуруп алып монтип туруп конспекттеп, сүйүлөп, даярдоо, кылуу. Сразу эле 100 000 деп сатпайсың албетте наставничествоң. Акырындан чек менен башталат. Мен чегим канча? 2000 сомдук СММ курс 1400 арың, скидка деп 1400-төн 70 000, 100 000дик кейстерге, чектерге жөн эле чыккан жокмун да, туурабы? Продюсер эмне үчүн рулить этип атат? Потому что покрытый айымдар, мисалы үчүн, көбү өзүн көрсөтпөй эле иштегиси келет. Өзүн көрсөтпөй, монтип сториске чыкпай иштегенде билимиң күчтүү болуш керек. Запусктун курсту момдай жазат, момдай кылалы, могуларды момдай кылыш керек, бул жерде момдай кылат, модульдар момдай болот, бонус момдай болот, тигиндей болот, бул жерге мындай кылыш керек, марафондорду момдай өтөт, түз эфирдин айтчы сөздөрү момдай болот, түз эфирдин да тартиби момдай болот, марафондорго момдай темаларды кылыш керек. Продюсер монтип иштейт, момдай процент договор түзөсүңөр, договордун баарын берем. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. 2 айдын ичинде максималдуу түрдө кошунаң болобу, повар, таанышың болобу, күйөөң болобу, стоматолог алып кейс жазап проба кыл. Пока ты под моим покровительством үйрөнүп ал ошо нерсени. Башта 1-ден 2-ден продюсирование алып, продюсер как минимум 30%, 20%, мен азыр 45% алам да. Элестетиңиз, силер 100 000ге курс сатсаңар, анын 30% сиздики болсо 30 000 сом сиздики. Же болбосо миллионго сатсаңар, менде болуп 30% алган, биринчи запусктан 300 000 меники. Азыр болсо 45%, это 450 000, миллионго сатсак 450 000 меники. Продюсер ошондой. Мен наставничествода сиздин акчаңызга кийлигишпейм. Мен наставникмин да. Мен опытымды, тажрыйбамды, билимимди берип полный поддержка кылабыз. Бирок канча акча тапсаңыз ийгилик сиздики. Мен билим берем, поддержка берем, да хоть 10 алыңыз, да хоть проект алыңыз, хоть салонду полный продюсирование алыңыз. Азыр офлайндагы бизнесте продюсированияга кетип атышат да, потому что раскрутка кылып бер деп атышат. Азыр личный брендти көп сурап атышат, врачтар келип атат. Азыр мына Фрунзе ресторанынан келдик. Мамасы сетевойдун лидери экен, 27 000 айым астында экен. Кызы болсо эме экен. Кызын ошо продюсированияны үйрөтүп атат. Анан бул жакта кызын ошо өзүндө иштеген командадагы лидерлердин брендин, личный брендин, өздүк брендин көтөрүү. Личный бренд деген эмне? Анжелика, Бактыгүл Бадыева, булар брендтер. Атын укканда эле бренд, туурабы? Сиз дагы, мисалы үчүн, Bella Stella image бренд. Сиз дагы ушундай бренд болуш үчүн өзүңүздүн личный брендин үстүндө кантип иштеш керек, кандай контент жазыш керек, эмнелерди кылыш керек. Курс саткым келбейт. Мен врачмын, мен коучмун. Марафондорду түзгүм келет, личный брендимди көтөргүм келет.
курс эчтеке сатпайм, мен продюсированияны үйрөнгүм келет, башкаларга курс ачып сатып, сатууларды ичинде полный үйрөнгүм келет, прогревтерди үйрөнгүм келет десеңиз, анда ушул жакка келсеңиз болот. Бөлүп төлөө системасы бар, айтпадымбы? Пожалуйста, мисалы үчүн сразу кээ бирөө келип, мисалы үчүн 50% сразу төлөсө, мен 50% инструменттерди уже личкасына жөнөтөм. Давай момдай даярдап, даталар так, вот так делаем деп туруп, пошаговый план продаж түзөбүз, уже отуруп алып, о жакка келипчи. Анан адам өзүнөн зависит этет. Адам кандай болсо, мен да өзүндөй болом. Анан албетте кыймыл аракеттерин да көрөм. Мен өзүм наставничестводо окуп аткан кыздарыма да айтам да, бекер болбосун, хотя бы 5000 фиксированный плата ал депчи. Анан жакшы брендин көтөр депчи. Продюсер болгондо ал үйрөтпөйт, ал үчүн баарын кылат. Наставничестводо баары үйрөнүшөт да. Кээ бирөө прогревтерди үйрөнбөй эле айтканыңды кылып, анын сторисине чейин барып жазашың мүмкүн. Наставничество бул уже өзүң үйрөнүп, детально өзүң самопродюсер болгондо үйрөнөсүң. Бөлүп төлөө системасы бар, сабактардын баарын калам, көчүрөсүңөрбү же жарымын эле көчүрүп жазайсыңарбы, бул эми өзүңөрдүн ишиңер. Сабактар ошо өткөн сабактардын баарын презентация Zoom менен өтөм. Ошол сабактардын баардыгы силерде навсегда калат. Бурса жакын жандуу жолугушуу бар, дагы суроолоруңуздар болсо личкама бериңиздер. Дирекке жазсаңыз батыраак көрөм, батыраак ачам. WhatsApp'ым толуп калды, так как наставничестводо өзүм ал адам менен сүйлөшүм керек, потому что мен жеке иштешем да. Анан элестетиңиз, неосознанный болуп, канча сторис чыгарсам акча таба алам, кантип акча таба атасың деп мындай неосознанный суроолорду берсе, биринчи мына кичине эле осознанностька келип келчи, окуп келчи деп эле жөнөткөндөй эле жөнөтөм. Же болбосо жанагындай 1000 сомдук марафон психология жаатынан осознанность, ыраазычылык, ошол психолог эмесмин, ошол жагынан окуп келчи деп деле жиберем да. Потому что албетте мен таргет кетиребиз, сториске чыгабыз, бүгүн 20-30 сторис мындай форматта, моуну айткыла, тигини айткыла дегенде адам мага керек, бул мен үчүн керек, чыгарышым керек деп убакыт таап кылса кылат. Менин деле балдарым бар. Балдарым өсүп атат, чоңоюп атат. Мен деле кызмат кылам, үйдө тамак жасаш керек. Хочешь быть успешной, умей вертеться, умей планировать свой день. Я же тоже могла кечке наалып балдарым кичинекей деп, мен 10 айлык мындай балам менен уктатып коюп, бешикке терметип коюп, кухняда сабактарымды жазып баштагам. Ошол стористерди, видеолорду тапсам алып чыгам. Анан кухняма чакын эмне азап да, телеграм каналыма салдым да. Бир балам кичинекей, экинчи балам бешикке салып коюп, күйөөмдү аркы комнатага отургузуп коюп, терметип коюп, кухняга сабак окутуп, вообще болбой калганда үйдүн жанындагы кофейняга чакырып, аябай ушунчалык жашоомду өзгөрткүм келчү экен да. Азыр көрүп уялып кетем да, эмне азап дейм да. Анан өзүмдү көрүп баштадым да, ал убакта мен үчүн вау болчу. Эч кандай уялбайм. Ооба, лала фото кийимдерим сатканымда уялбайм. Сиздерге да айтат элем. Просто мен коллегаларым бар да, 1000 сомдон 2000 сом саткандарымды айткым келбейт, айтпа дешет да. Анан мен наоборот айтам. Что здесь стыдиться? Наверное, этим я отличаюсь. Я не хочу носить маску успешной женщины. Я тоже там выгораю, я тоже страдаю, но при этом это не дает мне права все бросить. Я могу отдохнуть 4 дня, неделю, расслабиться, вообще забыть Инстаграм, удалить приложение, но как let's get down, как этот говорит. Ладно, у вас бир нерсе болду жашооңузда, ыйлаңыз келип атат, телефонуңду өчүр, интернетти өчүр, единица пополнять этпе, приложение удалять эт, 3 күн ыйла, кечке телевизор көр, ыйлаган мелодрамаларды ыйла, тамак барып алып же, датып алуу, разреши себе, кечке төшөктө жат 3 күн, а потом 3 күн болобу, ладно, 5 күн болот, но все, потом принимаешь холодный душ, одеваешься и все, идешь покорять мир. И здесь не нужно себя принижать. Мен дагы ошондой техникаларды колдоном. Я могу позволить себе кечке үйдө валяться, покушать, съесть все, что я захочу. Ыйлагым келсе барып ыйлап, өзүм кечке телевизор көрүп, ошо буктарды чыгарып, ошолорду кылып туруп, а потом возвращаешься к жизни и делаешь работу. Главное, что это помогает, это классная функция. Все, даже лидерлер выгорать этишет, лидерлер да өздөрү сравнивание кылышат. Бирок ошол моментте осознанностька түшүп, действительно ошол өзүм жашоом шүгүр экен. Ал бир жактан ийгиликтүү болсо, башка жактан каксашы мүмкүн. Поэтому эч качан өзүңүздү сравнивать этпеңиз башкалар менен. Чьё-то начало, чья-то середина, девочки. Запомните это себе.
мен наставничествоға келгенде айтам да, сіз аны менен муну менен өзүңүздү салыштырмаңыз. Эмне үчүн бул келип туруп эле 10 күндө сразу наставничествоға оны алды деп айтпаңыз дедим. Потому что бул 1 жылдан бери сатып келатат, сиз 2 ай болду дейм. Сиз дагы ушул точкага келесиз убагы менен. Сиз дагы кыласыз, сиздин жолуңуз башка. Мен баштаганда 4000ден биринчи айда таап баштагам. И сравнивать меня с собой, если ты только месяц назад отучилась, нельзя. У меня другой путь. У меня жертва кылган дагы башка нерселерим бар. Балким балдарыма убакыт бөлүнбөй калган, башка жактан аксагап атам. Может, ден соолугума башка жагынан аксап атам да. Силер аны билбейсиңер да, ошон үчүн өзүңөрдү салыштырбашыңар керек. И чем быстрее ты начнешь, чем раньше, да, это лучше. Например, я не хочу работать в найме за 17 тысяч, за 20 тысяч. Свободный жашоодо болгондо ушинтип келип сабак тартамбы, кафенияга барып иштейинби, отуруп алып жолугушуп, же ресторанга барып тамак жеп алып монтип иштейинби, эртең может 40 000, 50 000ге Турцияга баргым келет, же Черногорияга баргым келет. Бул менин жашоом, понимаете? Я свободная болгондо өсөм да, өсүп өнүгүп өткөнмүн. Ошон үчүн өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен да балдарым жанында болуп, 3-4 саат иштеп күнүнө курс болобу же продюсирование болобу, проекттер менен иштеп, Инстаграмда личный брендди көтөрүп, курс ачып бергим келбейт, бирок личный бренд көтөрүп, 10 000ден бир курс создавать этип, туура техникаларды үйрөнгүм келет десе, не только менин наставничеством, даже бул только начало, старта болот. Сен өзүң билимге акча салып баштагандан кийин бул наркомандай болуп каласың да, окугуң келет, өзүң изденип баштайсың. И канчалык ошентип окуган сайын вообще классно. 47 жаштагы мына лидер сетевого Кундуз НЛП коучинг боюнча 200 000ге сабак сатып алдым деп атат да. Она прокачанная, элементарно, ей 47, почти как моя мама. И канча деген, я сравнила ее, думаю, блин, она классная. Сүйлөгөн сөздөрү, осознанность да, бул башкача вибрацияда жүргөн адамдар болот да. Элестетиңиз, мен мисалы үчүн эркек болсом, сулуу кыз менен жолуксам, ичи пустышка болсо, мага кызык эмес, ее даже красивая фигура. А бирок пухленькая, классная, интересная, веселая, эмоциональная, классный, бир тоомпогорок болуп, ошондой кыз болсо, мен ошон менен даже дуруш жетким келмек да. Ошон үчүн өзүңүздүн ички дүйнөңүздү байытсаңыз, звезда болобу, ким болот, баардыгы будут тянуться к вам. Ниет таза болуш керек. Мен ниетим, мисалы үчүн, таза болгондуктан они все считывают, это все видно по глазам. То, что я там не вру, все честно, и тогда справедливость, да. Для меня важен мой личный бренд, поэтому я придерживаюсь этих качеств. Сиз дагы өзүңүздүн баалуулуктарыңызды определяция этип алып, анан иш жүргүзсөңүз болот. Албетте окуңуздар, жеке наставничествоны созвон кылып сүйлөшөлү, меники момдай билимдерим бар, ситуация мындай десеңиз, пожалуйста, мага WhatsAppка жазыңыз, экөөбүз убакыт менен сүйлөшөбүз, 10-15 мүнөт видео созвон кылып сүйлөшөбүз. Чисто ушундай билимдерим бар, твердый, келүүгө болобу деп мага список жазсаңыз, пожалуйста, жолугуп офистен сүйлөшөбүз. 1 сентябрдан баштап уже у меня будут другие цены, поэтому бөлүп төлөө системасы бар. Азыр мына 12 сентябрга чейин канча күн бар? Почти 1,5 ай бар доступ. Бөлүп төлөө системасы. Ноябрдын 12-сине чейин, 15-ине чейин окуйбуз. В конце выпускной. 1 ай бүткөндөн кийин бизнес завтрак. Стандарт тарифи 51 000де 2 жандуу жолугушуу бар 2 айдын ичинде. И бир бизнес завтрак, ошондой аягында выпускной. VIP тарифтегилер менен жума сайын жолугушуу менен здесь офисте тынч, эч кандай кофейнясы жок, кызычууда тынч, өзүбүздүн бүт жумушубузду бүтүрүп сүйлөшө алабыз жеке. Можете раскрыться мне, я наоборот, мен сизди ийгиликтүү кылып, сиз көп акча тапсаңызчы, ушунча сүйүнөм да, потому что сиз менин кейсимсиз, результат. Сиздин результат мыкты болсо, мага ошончо адам келет, 10-20 адам келет. Ошон үчүн мен иштегиле акча тапкыла дейм, кылгыла дейм. Анан мен даяр эмесмин, мен окуп алып туруп кылайын десе, мен ооба макул дейм. Потому что мен ар бир адамды мындай күчкө сала албайм. Кээ бирөө окуп алып туруп, анан 1-2 иштегиши келет. Кээ бирөө масштабында мен 3 000ден эле 100 адамга саткым келет дейт. Кээ бирөө айтат, жок, мен бир 10 000ден, 20 000ден, бир 5-6 эле адамга эле окутайынчы дегендер болот да. Анан элестетиңиз, бул жакта ар бир адамдын өзүнүн запросу бар, ошого жараша иш кылабыз. Мага келгенде эле инфобизнес курсун берем, сторис боюнча курс берем, на выбор SMM же инфобизнес берем, сторис боюнча отдельный сонун курсту берем, андан сырткары рилсы, видео монтаж курсту берем, бир курсуңузду сайтка жайгаштырабыз, анан албетте челлендждер болот, чаттар калат, сабактын бардыгы, конспекттин бардыгы навсегда калат, менен жандуу жолугушуулар бар.
Менин жардамчыларым бар, силерге да жардамдашкан. Кээ бирөө мынтип урушуп, катуу урушуп койсоң, кээ бирөө кураторлорго жазышат да. На самом деле мен чын жүрөгүмөн каалайм да, жакшы болсун, өзгөрүлсүн, трансформация алсын, сториске жаркырап чыксын, тың болсун деп урушуң мүмкүн. Анан урушканда кандай эми эмне кылып жүрдүң деп строгость, отчет сурайсың и так далее да. Анан кээ бирөө муну туура кабыл алат. Туура кабыл алыш керек. Мисалы үчүн мага эле бирөө келип туура багыт берип жакшы совет берсе, мен даже өзүм көзүм алдындагы авторитет адамга барып акча төлөп туруп өзүмө совет угам да. И поэтому обязательно нужно радоваться, принимать. Ошол периодда жакшы результат кылып алгым келет деп. Я, например, рада, что кээ бирөө даже 1 ай, 1,5 ай мурун брондоп коюп, мен берген заданияны аткарып уже даяр көрүп атышат, уже фотосессияларын кылышып, даярданып алышкан уже. И те, которые думали, гадали, пока они думали, у нас уже бонусный ценалар уже жок, уже 2000-3000 болсо дагы уже баасы көтөрүлдү да. Анан эмне деп айтат элем, я всегда ценю тех, которые всегда со мной. Если ал мага сразу оплачивает, значит она мне доверяет. Мен дагы өзүмдү страховка кылам, албетте. Мен да өзүмдү страховка кылам, поэтому обязательно каалооңуз бар болсо, дагы консультация алгыңыз келсе, билимдериңизди толук письменный вариантта жазып туруп WhatsAppка салыңыз, кандай курстарда кимдерден окугансыз, охватыңыз канча. Потому что мен сизди билбей туруп ар жактан телепат, телескоп, көз ачык болуп айта албайм да. Кандай билимдерди жазганың, эмне курсуң бар, курсуң жокпу, максатың кандай жазсаң, анан экөөбүз сүйлөшүп ответ бере алам. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Я вас всех люблю.